жана аны кантип аткарганга, жана кантип сактаганга ушуну үйрөтөт. Жакшылык эмне? Ушуну айтып берет. Аны кантип аткарыш керек, аны айтып берет. Аткаргандан кийин кантип сакташ керек, буну айтып берет. Кур'анда Аллах субханаху ва тааля айтат: "Ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха." Ким биздин алдыбызга бир жакшылыкты алып келсе, ага 10 эсе кылып беребиз. Кайтарып. Ким амал кылып койсо деген жок. Амал кылгандан кийин дагы бир иш бар экен, ошо кылган жакшылыкты сакташ керек экен. Адам баласы жөн амал кылып койсо жетиштүү эмес экен. Амал кылгандан кийин ошону Алланын алдына алып баруу керек экен. Ошону Кур'анда Алла айтат: "Ман жаа бил хасана." Ким бир жакшылыкты алып келсе, аткарып коюп эле таштап келсе эмес, алып келсе. Ал кандай кантип алып барабыз эми? Намазды окудук, жакшылыкты алдык, соопту алдык. Орозо, садака, жакшы сүйлөгөн, бардык. Бирок ушул бизде качан сакталат? Кантип Алланын алдына аны биз жоготуп албай, азайтып албай алып бара алабыз? Качан? Качан хукукул ибад, пенделердин укуктарын сактасак. Пенделердин укугу менен биздин кылган жакшылыктарыбыз сакталат. Пенделердин укугун сактабасак, кылган жакшылыктан айрылабыз. Колубуздан чыгып кетет. Ошон үчүн кылган жакшылыктарды сактоо керек экен. Мына түшүнүктүү могу жерге отуруш керек. Мен буну экинчиден ошо жакшылыкты сакташым керек экен. Бундагы менин жоопкерчилигим экен. Мен кылып коюп, башка бирөө сактай турган, андай эмес, сиз өзүңүз сактайсыз. Өзүңүз алып барасыз Алланын алдына. Алла айтып атат: "Ким жакшылыкты алып келсе, кылып таштап келсе" деген жок. Алып келсе. Ошон үчүн адам баласынын кылган жакшылыктары текке кетиши мүмкүнбү дейт. Соолторун алдырып жүрүшү мүмкүнбү? Башка бирөөлөр алып коюшу мүмкүн. Өзгөчө гыйбат. Адам баласы ушактаганда, адам баласы бирөөнүн бири экинчисин ушактаганда өзүнүн жакшылыктарын алдыра баштайт. Тияка кете баштайт соолторчу, жакшылыктары. Ал болсо эч амал кылбай эле соопторду ала баштайт. Сиз амал кылып, мээнет кылып, кыйналып башка бирөөгө бере баштайсыздар. Ошон үчүн гыйбаттан биз толугу менен сактанышыбыз керек. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айткан: "Гыйбат арам экенин билгенинден кийин дейт, өлгөнгө чейин бирөөнү гыйбат кылган жокмун. Өлгөнгө чейин бирөөнү гыйбат кылган жок. Ушундай адам болгон экен да. Ошон үчүн ал 500 000 хадис жатып билген да. Ошон үчүн Сахих Бухариде 7275 хадис. Бул жолу 4000 хадисте, ар бир хадисте китебине жазыш үчүн гусул алып 2 рекет намаз окуп анан жазган. Андай. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Жакшы кун коюгайбы. İza aradallahu bi abdin hayran." Kaçan Allah Taala bir pendege жакшылык берүүнү кааласа, ista'malahu, аны иштетет dedi. Allah Taala bir insanga жакшылык бергенди кааласа, аны иштетет. Fakile keyfe ya Resulullah yesta'milu. Fakile keyfe yesta'milu ya Resulullah. O Allah'ın elçisi. Kantip işletet Allah Teala'nı. Peygamberimiz ayette kal: "Ayyuvaffiqahu li amalin salih qabla'l maut." Ölürdüm burada jakşı amaldı kılığa tevfik verir. Jakşı amaldı kılganda Allah Teala ölümden burada tevfik verse, uşunu Allah işletip otat jakşılıkka деген düşünüyoruz. Allah Teala bir pendege jakşılık kaalasa ne alat dedik? Anı işletet dedi. Kantip işletet de Peygamberimizden soraşkanda sahabalar. Jakşı amal, amali salih. Jakşı amal kılgan, ölümden burada jakşı amal kılganга tevfik veriletken de
Буга Алла Таалам тауфиктин эшигин ачат экен дагы. Жакшы амал кыла баштайт экен өлгөнгө. Айтабы, bir жыл мурда айрылып, өлөрдөн мурда эле жакшы амал кылса болот. Ошон үчүн дуаларда келип тургандар, я Аллах, Аллахумма инни ас'алука таубатан кабла ал-маут. Өлөрдөн мурда тооба сурайм. Ва рахатан индал маут. Өлүм учурунда рахат сурайм. Ва магфиратан ва рахматан ба'дал маут. Өлүмдөн кийин райымдуулук жана кечиримдүүлүк сурайм. Өлүмдөн мурда эмне сурайм? Райымдуулук. Тооба сурайм. Өлүм учурда рахат сурайм. Өлүмдөн кийин рахмат сурайм. Райымдуулук жана кечиримдүүлүк сурайм. Алладан сурайм. Bir kişi ayakını alıp getirdiğinde Peygamberimiz dedi, ya Resulallah, ölüm surasam болады. Болбойт. Ölüm suragan болбойт. Канча кыйнал бар. Канча оор сыноо келбесин, ölüm сураса. Такы чыдай алды. Мынандай кылып сураган. Я Алла, эгерде жашоо мен үчүн жакшы болсо, жашоо бер. Ölüm men үчүн жакшы болсо, ölüm бер. Şu turanda daima biz Жараткан Алланы эстеп жашайлы, бейкапар болбойлу. Бейкапар болуп, Алла бизди көзөмөлдөп турат. Кабарсыз болуп, гафлетте, эстебей, унутуп калып жашагандан сактан. Силерге иншалла бүгүн Ыйык-Меккеден бир хадис Нуъман ибн Башир деген сахаба радиаллаху анху. Бул хадис Сахih Бухариде дагы бар, Sahih Müslim'de de var. Şunu uğaylı, manisini düşünöylü, amal kılaylı, videolarga jana başka elge жеткирейли. Müslüman adam bir hadis tutkanda, ulak salıp al, Peygamberim bana aytты dep uğa. Buna aytты, buğa aytты dep sırınkanı beka bura ölbey, bana aytты dep durumuz. Bu bana ayttının oda. İminna, bana ayttının oda. Jana uşunu uqqandan keyin ушул хадиске кыямат күнү жооп беребиз. Кандай амал болдубу же болгон жокпу депчи. Ошон үчүн Алла Тааладан биринчи хадисти укканга, экинчиден туура түшүнгөнгө, үчүнчүдөн амал кылганга, төртүнчүдөн башка жеткиргенге жардам сурайбыз. Sahih Bukhari жана Sahih Muslim эки китепте тең келет. Muttafaqun alayhi hadis бул. Nu'man ibn Bashir деген сахаба болгон. Аты Nu'man. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan mınday dep aytıp жаткан уккам дейт. İnnel halala bayyinun. Şekkümensüz adal açık aykın. Ve innel harama bayyinun. Jana şekkümensüz aram açık aykın. Adal bu açık aykın. Jaşırun, büdömü, gümöndü, şekleni деген нерсе жок. Адал ачык айкын. Кайсы нерсе адал? Ал ачык айкында. Чын сүйлөгөн адал, адилеттүү чечкен адал, пешене термен акча тапкан адал, баарыбыз эле билебиз муну. Дарыбыз адал. Я, будай адал, баарыбыз эле билебиз. Ой, тө адал. Баарыбыз эле билебиз муну. Я, арам да ачык айкын. İt aram eken, barız da biliriz. Çocuk aram eken, barız. Kumarla akça tapkan aram eken, barız da biliriz. Çalgan söylüyorsun aram ekenini biliriz. Uğurluğun aram ekenini biliriz. Tekeverli aram, arız da biliriz. Peygamberimiz aytıtat, adal açık aykın, aram dağı açık aykın. وَمَا بَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٍ. Bir meseleleri var yaşadı. Adal menen aramdın ortasında. Şektüğü nerseler, gümöndüğü nerseler var. La ya'lamuhunna kasirun minen nas. Anı köpçülük adam bilbeyt bura. Adaldı bar ele bilet eken, aramdı bar ele bilet eken. Bura ikonun ortasında o gümöndü şektüğü nerselerdi. Adamlardan köpçülüğü anı bilbeyt. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِد۪ينِهِ وَعِرْدِهِ.
Эми ким ошо шектүү, күмөндүү нерседен сактанса, ачык арам эмес. Бирок ошондо да мага шектүү болуп атат бул акча. Ушул тамак мага шектүү болуп атат. Ушул нерсе мага шектүү болуп атат. Деп ошону таштап койду да. Не кылып койду? Андан ким сактанса деп, фаманиттака шубхат факат истабра ли динихи ва ирзихи, ал динин сактап калды. Жана амирин сактап калды. Динин дагы, амирин дагы таза кармап калды дейт да. Шектүү нерседен ким өзүн этияттаса, ачык арам эмес, түшүнүктүү болуп атат. Ошончо дагы жок деп өзүн тартты, этияттады. Аны таштап койду. Качы иштеп болбойт, арам эмес го, ничего деп кетип калган жок. Ошондой шек күмөндүү нерседен өзүн сактады эле. Пайгамбарыбыз айтып атат, ал динин таза кармап калды. Авирин таза кармап калды. Ваман вака фи шубхат вака фил харам. Дин шектүү күмөндүү нерсеге түшүп калса, ал арамга түшүп калат дейт. Арамга түшүп калат. Караи ара хаула ал-хима. Бул бир кой кайтарган кишиге окшош. Ал кайтарып жүрөт, өзүнүн коюн бир чектин тегерегинде. Хима деген бир территория, бир жайлоонун тегерегинде. Юшак айярта фи кирип кетиши мүмкүн. Мисалы, мен 10 гектар жерим бар, ушул жерде коюмду кайтарып атам, мейлиби? Менин ушул граница, чегарага жакыныраак жеринде, мен территориям өзүнде. Наркы кошунаныкына кирип кетиши мүмкүн да. Кошунасына койда манда эмичи. Өзү менин ниетим жок, ал жака бирөөнүкүнө от коргонгочу, бирөөнүн огородуна, бирөөнүн жайытына. Ошого мен от коргонго ниетим жок, Кудай сактасын. Бирок эми мал экен, кой экен, ошого жакыныраак барып калгандан кийин кирип оттоп коюшу мүмкүн дейт. Мисалы менен пайгамбар түшүндүрүп атат. Ала ва инна ликулли маликин хима. Карагыла, мурунку доордо ар бир падышанын өзүнүн жайыты болгон дейт. Мисалы, хандардын өзүнүн жайыты болгон. Мана сата деп коет. Кыргызстан, меники мына жайыт болду. Бар жагы Өзбекстан, бул жагы Кытай, бияк Тажикстан, бияк Казакстан дегендей ар бир падышалардын өзүнүн жайыты болгон. Так, ала ва иннал хималла махариму. Эми Аллахнын мындайча айтканда жайыты тугандар арам кылган нерсеси дейт. Чегич. Түшүндүңүздөрбү? Алла субханаху ва таала ушу жайыттын айтып түшүндүрүп берет, бул арам кылган чектер экен да. Ошол эгер сиз чекте жүрө турган болсоңуз, ошо жакыныраак болуп, коркунуч бар арамга кирип кетишиңизге дейт да. Коркунуч бар. Ала ва инна фил жасади мудгатан иза салухат салухал жасаду куллу ва иза фасадат фасадал жасаду куллу ала ва хиял калб. Эми кулак салып окул. Албетте адам баласынын денесинде бир муштундай эт бар. Эгерде ушул оңолсо, дененин бардык мүчөлөрү оңолот. Эгерде ушул бузулса, дененин бардык мүчөлөрү бузулат дейт. Кулак салып окула көңүл буруп, ал жүрөк деди. Ал жүрөк дейт. Ал жүрөк. Мынакей туугандар, Алла субханаху ва таала кайсы нерсени адал кылса, ал кыямат күнгө чейин адал. Алла кайсы нерсени арам кылса, ал кыямат күнгө чейин арам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала кайсы нерсени адал деп айтканды бизге баяндап түшүндүрүп берди. Кыямат күнгө чейин адал, кайсы нерсени арам десе кыямат күнгө чейин. Караңыздар. Бул дүйнө укуктун дүйнөсү. Хукук, ахирет, ал ужурдун дүйнөсү. Дарул хукук, дарул ужур деп коет. Укуктун дүйнөсү бул аксы бериле турган, сооп бериле турган дүйнө тияк, ахирет. Бул дүйнөдө адам баласы акысын бериш керек. Кимдин акысын? Алланын акысын бер. Кимдин акысын? Пайгамбардын акысын бер. Кимдин акысын? Ата-эненин акысын бер. Аял бала чакаңдын акысын бер. Адамдардын акысын бер. Бул дүйнө акысы бере турган дүйнө. Ушуга берип аткан акысын берип атасыз сизчи. Ушуну
Allah subhanahu wa ta'ala bergenin akısın bergeniniz için sizge soğuk verir. Sizge Allah subhanahu wa ta'ala esedetip kaytarıp verir. Misal, Allah'ın qanday akısı var eken biz qayta bilemiz. Anı paygambar aytadi. Kim aytırkeni? Paygambar aytadi. Şunun toluk akısın Allah'ın qanday akısı var paygambar. Paygambardın akısı. Atanın qanday akısı var paygambar aytadi. Apanın qanday akısı var paygambar aytadi. Ayaldın qanday akısı var paygambar aytadi. Oğlunuzun, kızınızın qanday akılları var paygambar aytadi. Bir tuğandardın qanday akısı var paygambarlar aytadi. Koşunanın qanday akısı var paygambar aytadi. Kol aldığınızda iştegenlerin qanday akısı var paygambar aytadi. Siz birinin kol altında işteysiz, anda akısın paygambar aytadi. Tirilördün akısındağı, ölüklördün akısındağı, adamlardan akısındağı, canavarlardan akısındağı paygambar aytadi. Kim aytadi ki? Paygambar gelip uşunu bayandap ketken. Uşunu aytıp ketken. Yeli bizдің менің мойнымда, her birimizдің мойнымызда не var eken? Akısını verişimiz керек eкен. Hem qarаңыз, atаңыздың akısını veriniz. Allah'dan alınız. Apаңыздың akısını veriniz. Allah'dan alınız. Ayalınızın akısını veriniz. Sizдің akınızды бербесе дағы, siz akısını veriniz, Allah'dan alınız. Biz Müslümanlar özümüzдің akыбызды сураш үшін емес, мойнымыздағы біреуінің акысы бар, ошоны бериш үшін жашаймыз. Менікін бербей қойды, бұл чөп. Қиямат күні жооп берет ага. Аялыңыз сіздің акыңызды бербей қойса, сіз ага жанат болуп алмайсыз. Қиямат күні жооп берет. Бирок сіз беришиңиз керек, сіз ушуга жооп бересиз. Түшүндүңбү? Сіз ушуга жооп бересиз. Ошон үчүн биз балдарыбыздын акысын берейли. Bir туғандарыбыздын акысын берейли. Кудай сактасын, алар бербесе, кыямат күнү ал жооп берет. Бирок сиздин мойнуңуздачы, сиздин мойнуңузда. Ал эмне үчүн менин акымды бергениң жок деп айтпайт. Сиз эмне үчүн мойнуңуздагы акыңызды сиз берген жоксуз. Мынага жооп бересиз. Ошон үчүн Аллахтын акысы бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ey Muaz, sen bilesin mi Allah'ın akısı pendelerдің мойнында? Emne ekенин bilesin mi dedi. Allah'ın ekisi bilüçü dedi. Özünüz aytınız dedi. Peygamberimiz ayttı. Allah'ın akısı pendelerдің мойнында, pendeler Allah'a ibadat kılıyorsun. Ağa şirk keltirmiyorsun. Allah'ın жалгыз ibadat kılıyorsun. Ana ikinci soru onu ver. İyi mi? Pendelerдің akısı qanday Allah'ın мойнында? Эгерде pendeler Allah'ın akısını berse, ibadatты. Anda Allah Taala'nın мойнундағы akısı pendelerdi azapta o dedi. Ne kılып o? Bir rivayette günahlarını geçiriyor dedi. Birisinde beyişke kirgizүү dedi. Birisinde azapta o dedi. Bir neseni bilip alaylı tuğanda, Allah'ın moynunda hiç kimden akısı yok. Şunu жақсы bilip düşünüyoruz. Allah hiçbir nersege mildetli emez. Allah Teala Kur'an'da jana hadiste gelgen yerlerde menin moynumda jardan berүү, menin moynumda günöөлөрүн geçirүү, menin moynumda beyişke kirgizүү degenlerden barıçı uğalınız. Anı Allah Teala özün aykölдүлүгү менен бизге үмүттү ойготуп, биздин көңүлүбүздү көтөрүш үчүн эле айтып койгону. Çünkü atak Allah Teala'nın moynunda hiç nerse vacip emez da. Eğer de Allah Teala vardır adamlık dozoko azaptasa akısı var. Жақшысындағы, жаманындағы бардығынша. Себеп біз барымыз Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kılız. Allah'a taandықпыз. Қалағындай қылса ақысы бар. Ушунун мисалы мына ой сөз менен айтып берейин. Алла Таалам сизге временный кичине бир укук берди, ээлик берди, койго. Сиздин коюңуз, мунун кою эмес да. Сиздин коюңузду бул сой албайт. Бирок сиз ой сиздики болгондуктан, болбосо сиз жараткан жоксуз анычы.
Осы временный хозяинсіз да. Аға сіз көз беріп, арға жүрегін іштеткен бір мотор салып біресе қылған жоқсыз де, алыңшы. Ошол қойды қаласаңыз дейсіз. Ақыңыз бар жоқ бұл? Қаласаңыз кейінгі айға қойасыз. Қаласаңыз бере бересіз, қаласаңыз жөн қармайсыз, қаласаңыз жеп саласыз. Не үшін? Сіз иесіз. Не дейік біз шариат? О, иесіз. Біздің евіз Алла Тағала қалағандай қылалады бізді. Дарақ бар, сіздің үйіңізде дарақ бар. Мұна келіп қия алмайды. Сіздің үйіңізде дарақты ақысы жоқ. Күнә болады бұға. Қиямат күні жоқ береді егерде қиып көрсе. Сіздің огородыңызға аттап таштай алмайды. Сіз қалағандай шапсаңыз жоқ. Қалағандай, қайсы күні қаласаңыз, қайсы жағынан қаласаңыз. Не үшін? Сіз иесіз. Сіздің мүлкіңіз. Адам баласы бары жер асман Алланың мүлкі. Лиллахи мүлкүс самауати вал ард ва ма байнахума. Жер асман барлық мүлкі Алла Тағаланың. Алла қалағандай қылғанға ақысы бар. Үшін түсіну алдық. Алла Тағала ешкімге еш нәрсе не должен. Орыс айтмақшы. Çünkü просто Алла Субханаху ва Тағала біз момындарға жардам береміз, біздің мойнымызда жардам беру, рызқы біздің мойнымызда, сақтау біздің мойнымызда деп айтып келген еле, ал жөн еле бізге дух көтеріш үшін еле, бізге айкөлдігінің көрсетіш үшін да, бізге ишенімді арттырыш үшін, бізге Алла Субханаху ва Тағала шындай қылады екен дегенде. Ондар демек Алла Субханаху ва Тағала ошон үчүн бейишке киргизет, райымдуулугу менен киргизет. Ешким акысы жок да. Мен ибадатта отам, ошон сөз бешинге киришим керек. Все. Ошонусу андай болсо давай. 500 жыл ибадатыңды таразага койсоң, бир көздү бир таразага койсо, ошого тартпайт экен. Ошого тартыктуу эмес экен. Biz kayakta bir kişineki nersenine ibadatı satıp Peygamberimiz aytты sahabalarga bir öğündağı beyişke öz amalın menen gire albaysın. Ya Resulallah, anam niye menen giresiz? Allah'ın aykölдүүлүгү menen giresiңер, rayımı menen giresiңер. Allah öz aykölдүүлүгүнө alıp öyle beyişke bak girsinçe dep koyatken da. İman keltirdi, kichine hareket kıldı, maladetsi davay. Bu yakta girsin dep koyat eken da. Beyişkeçi. Öz amalın menemiz. Sahabalar soradı, ya Resulullah siz dağı dedi. Peygamberimiz aytты, o men dağı dedi. Bolboso adam zattın en mıқты amal kılgan, en ihlaslı, en tuğra, en jogorku dengelde amal kılgan Muhammed Resulullah. Andan jogorku jok. Oşo Peygamberimiz aytты, men dağı dedi. Biri Allah Taala'nın rahimi, aykölдүүлүгү meni kaptap kalgan, jap kalgan. Бірақ ошол Алланын райымына, Алланын айкөлдүүлүгүнө лайықты кыла турган жакшы амал. Жакшы амал бекер эмес. Жакшы амал ошо Алланын райымына сизди ошол жака тарта турган, сизди ошол жака лайыктай турган, даярдай турган амал. Ошон үчүн бул дүйнө укук дүйнөсү экен. Түшүндүк. Алла Тааланын акысы, намаздын Алланын акысы бул. Namaz, ibadat Allah'ın akısı bul. Tuğan biz akısını bireyli, tiyaktan alasız. Tübölüktü alasız bunun jakşılığını. Bu dünyada da bunday oylap kalmanızda ahirette ele beredi genara bu dünyada işteke çok okşayt dep. Çok. Allah Subhanahu wa Ta'ala kılgan jakşı işinizdin oşol akısını berip atasiz. Allah'ın akısını, Peygamberimizin, pendenin akısını berip atasiz. Bu dünyada da Allah Subhanahu wa Ta'ala biraz berет. Tübölüktü emес de, tübölüktü emес. Namazdın Allah Subhanahu wa Ta'ala berет. Siz namaz Allah'ın akısını berseniz, bunun hakikatın tiyaktan alasız. Biro Allah Ta'ala bu dünyada sizin yüreğinizge, yüzünüzge nur verir. Namaz Allah Subhanahu wa Ta'ala aram nersinden sizi toxtatır. Rızkınızga bereket gelir. Yaşınızga kaniyet gelir. Ruhaniyatınız nurlanır. Dünyada dele işiniz oğunan çıkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın baylanışınız güçlü olur. Bu beredi Allah Ta'ala. Namazda şifa var. Yok, oşo namazdığa. Bu dünyada bere turgan aksa bu dünya çıday albaytan mümkün emes ağa.
Bir sajdaga Allah Taala ke sajdan soğun bereyin dese bu dünyaya batpaydı al. Oşun için tiyaka kaldırgan. Bir rükünün, bir tasbihinin, bir kıraatın, bir amindin. Çok bir şey mümkün emez. Şöyle Allahu Akbar deyiz ga. Ne deyiz ga? Allahu Akbar. At-tekbiratul ula hayrun mined dunya ve ma fiha. Allahu Akbar deb farzlı okanımız uşul dünya dünyanın içindeki bardıq nesен жақшырақ. Bir el Allahu Akbar. Demek tuğanlar sözümü demek ki bunda kısaltıp aytayın. Bu dünyada biz demek her kimden akısını verişimiz gerek. Bu dünya hukuk beri turgan dünya eken siz oylanınız. Allah'ın akısını verip atasız mı? Yok. Oylanınız siz. Allah bilir ne? Peygamberin akısını verip atasız mı? Yok. Oylanınız. Atanızdan akısını verdiniz mi? Yok. Apanızdan akısını verdiniz mi? Yok. Sıra veriniz. Ayalınızın akısını verdiniz mi? Yok. Balanızın akısını verdiniz mi? Bu tip her bir adamın, her bir Müslümanın akısı var. Peygamberimiz aytdı. Müslümandan ikinci Müslümana bolgan 5 akısı var dedi. Kança dedin? Assalamu aleykum dese akısı var. Ve aleykum assalam diye cevap verirsiniz. Sizin boynunuzda mildet. Çüçkürdü. Elhamdülillah dese yarhamukallah deş. Sizin boynunuzda mildet. Oğurup kaldı. Varıp alın sorap koyu sizin boynunuzda mildet. Oşo Müslümanların akısı. Çünkü de sizni çayga çakırdı. Nanos deyip etti. Oşoğa cevap veriyor, mildet. Akısı oşon. Ölüp kaldı, canazasına durup mildet akısı. Bir rivayetlarda İdâ istanahaka fansah lehu. Kaçan daha bir akısı, senin bir жақшылық, nasihat talap kılsa, nasihat aytıp koy, bu da akısı. Айтпай koy bu. Qanday biznes qilsam, tigindey qilsam, ana bu damda o'tib ketsin deb onam aytpay. Mana yo'l bo'lsa, qandaysi yo'q, buni yoqqa bossam deb yurganda. Bu shu musulmonchilik qo'llardan aqысы. To'g'ri o'y aytib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri nasihat berib qo'yib, o'zini xohlagan yaxshilikni bo'lishib, bu musulmonning aqысы. Кейбірлерінде келеді, subhanallah, кейбірлер o'sha chayin keladi. Payg'ambarimiz aytgan, agarda tamoq pishirib otsan, oy, bir çını, çoğun çını daha koşup koyuyor çorbanı. Koşunan akısı var. Koşunan akısı var. Her bir nesine akısı var. Bir de it bağ otasız, orada ana akısı var. Oy bağ otası, at bağ otası, ana akısı var. Doğuklun akısı var. Çimçiklerin akısı var. Bizim oyunumuzda her bir boğru var, canlıktan akısı var. Mana biz düşündük doğan, işte bu dünya hukuk dünyası iken, men akısını verişim gerek eken, şu bir vatkan akısını Allah Teala'dan alalım. Kimden alasın sen? Peygamberimiz aytdı. At-tabassumu fi vajhi ahik. Her bir jılmayganınız bekar emas. Lekin jönle jılmayıp koydunuz lan bitipçi. Müslümanға jılmayıp koydunuz. Şu bekar emas eken da. Даже jılmayıp koyu bekar emas. Siz fakat söyleyeleksiniz. Bana man bereleksiniz. Düşündünüz mü? Bana eşlik kılacaksınız. Jön ile siz jılmayı tartıladınız. Ne kıldınız? Jılmayı. Siz ayalınızga jılmayıp koyunuz, bekar emas. Balаңызga jılmayıp koyunuz, bekar emas. Balаңызga, kızınızga jılmayıp koyunuz, kavağınızda bir koy. Kavağınızda bir koy. Zачем bana? Jılmayıp koyun, alıvermez mi sonra? Ne dedi? Gıcıyvay, tırışpay, bırışpay. Gel maşallah. Tabassum. Jılmayını öğren. Peygamberimiz aytdı. Tabassum. Jılmayını tabassum deydi Arap'ta. At-tabassumu fi vajhi ahik sadaka. Cende namaza para jılmayı öğrenmeysin de Turan. Kaçan? Müslümanға jılmay. Jılmaysan şunu ne alat gelsin? Sadakanın soğuk olasın. Allah Akbar. Peygamberimiz aytdı. İttaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Ey, özüңөрдү тозоктун отунан куткарып калгыла. Жарты курманы садака кылып болсун да. Канча? Bir kurma verdik o, çetege salып koydunuz o. Oşo kurmanın jarımı. Oşun, sende başka eşlik yok. Oşonçele var. Bir kurma целый емес, толук. Жарым эле var. Ушунчаны Peygamberimiz aytты. Ушунчаны берип болсун дагы садака кылып өзүңдү эмне кылып кал дейт?
Дозақтың отынан сақтап қал. Иттақуннар валау бишиққи тамратин. Ең қарақтыңыз. Фа иллам таджиду. Егер ошо да жоқ болсачы? Келмай. Я фа би калиматин тайиба. Анда жақсы сөз сөйле дағы дозақтың отынан құтқарып қал өзің. Анда жақсы сөз садақа. Андай қандай екен? Жақсы сөз бар ғой? Bir söz сөйледіңіз. Ойланып тұр, сөйлесем деп. Бай, бір жақсы сөз сөйлеп қояйыншы. Пайғамбарымыз айтқан екен садақа депші. Пайғамбарымыз айтқан садақа. Ушу жақсы сөз менен дағы айтып, ушунун садақаны соғуын алып, өзіңді дозақтың отынан құтқарып қал. Мына дин. Эмне деген керемет. Қайырымдылыққа шақырып атса, қайырымдылық қыла албайын десең, жақсы сөзге шақырып атса, жақсы сөз деле айта албайын десеңіз, не десеңіз? 1 сом да чыгара албайм, жақсы сөз да айта албайм. Хотя бы анда өзіңіздің жамандығыңыздан сақтаңыз. Неге? Ушуга дагы садака. Будан караңы. Эми жогору жактан түшүп келатабыз да эми. Мынаны кыл, жок кыла албайм. Мен мынаны кыл, буну да кыла албайм. Анан айтып атат. Өзүңдүчү, өзүң колуңду так. Өзүң жамандыгыңдан башканы сактап, ушуга дагы садаканы согу. Ушуга дагы садака. Себеп менен биринчи пайда жетсин. Пайда жет. Кандай пайда жетет? Материальный пайда. Курсанты, кийимге жана башка. Андай пайда жетпейт. Хорошо. Анда сөз менен пайда жеткире аласың? Жок. Анда хотя бы анда сен зыян жеткирбей. Бул эми акыркысы эми зыян жеткирбей. Эми зыян жеткирбей. Тил менен зыян жеткирсе деле болот. Кол менен зыян жеткирсе деле болот. Түртүрсе деле болот, бүсүсө деле болот. Зыян толтурат. Жөндөн жөн кыжалат кылып койсо болот. Ар кандай немелерде зыян толтурат. Шайтандын кылыгы көп. Ошонун баардыгына пайгамбар бир сөз менен айтып койду. Аль-муслиму, аль-муслим ким, мусулман ким? Ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Анын тилинен колунан башка мусулмандар аман болсо, ушу мусулман. Демек мен тилимен буну кыйбат кылбайм. Буну кордобойм. Буну сөкпөйм. Буну алдабайм. Жала жаппайм. Кыскасы мен тилимен зыян бербейм. Экинчиси мен колуман зыян бербейм. Мына ушул адамды мусулман деп. Ушул адам. Иншалла баарыбыз укук беребиз, иншалла. Кимдин укугун беребиз? Кимдин акысын? Аллахтын акысы биринчи кезекте. Экинчиси кайсы экен? Аллахтын акысы ла иляха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah. Алла башка калима, Аллахтын акысы. Шүгүр Аллахтын акысы. Аллах вообще-то биздин шүгүрүбүзгө муктаж эмес. Аллах субхана ва таала биздин намазыбызга муктаж эмес да. Биз намаз окубай койсок, Аллах кыйналып кана турган. Анан Аллах андай эмес да. Биздин намазыбыздын пайдасы өзүбүзгө, шүгүрдүн пайдасы өзүбүзгө. Ошон үчүн бир алым айткан. Шүгүрдүн пайдасы, шүгүрсүздүктүн зыяны адамдын өзүнө. Дуалга эмес, башка бирөөгө эмес. Шүгүр кылсаңыз, пайдасын, жемишин, мөмөсүн өзүңүз аласыз. Шүгүрсүздүк кылсаңыз, угуп алыңыз. Ошонун зыянын, бактысыздыгын өзүңүзгө кайтарат, башка бирөөгө эмес. Так что сиз өзүңүз чечиңиз, кааласаңыз шүгүр болуңуз. Алсаңыз шүгүрсүздүк. Аллах субхана ва таала муктаж эмес. Ва ин такфуру фа инналлаха ганиyyun анкум. Эгер силер шүгүрсүздүк кылсаңарчы, Аллах Таала силердин шүгүрсүздүгүңөргө муктаж эмес. Бекажет, муктаж эмес алсыз. Ва ин ташкуру ярдау лакум. Эгер шүгүр кылсаңар, Аллах силерден ыраазы болот. Шүгүр кылсаңар ыраазы болот. Шүгүр кылбасаңар силердин муктаж эмес. Жараткан Аллах субханаху ва таала пенденин ибадатына, пенденин оңолгонуна муктаж эмес. Оңолсоң өзүң үчүн, бузулсаң өзүң үчүн. Ошон үчүн алымдар айткан экен, туугандар, көп жашап койду. Канча калды го, ушул жакты оңдоп коюң, арка жагын Алла баарын кечирип коет дейт. Маселе оңой эле болуп калды буяка. Калганын оңдоңуз, өткөнүн Алла кечирет. Сода арзан. Алла менен содалашкан арзан болду буяка. Калганын эмне кылайлы? Ушул жаштан, аз ушудан эми канча өмүрүбүз калды Алла билет да.
Ушул жагын оңдоп коелу. Калганын оңдойлу кайта. Кандай дедик аны? Калганын азыр оңдойлу. Өткөнүн эмне кылат экен? Кечирип салат. Ошончо иншалла мажыда калган ишенимибизди оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, мүнөзүбүздү оңдойлу, жүрүм турум, көз караш, ниет уштап оңдойлу. Калган оңдойлу, артынан Алла субханала тааля иншалла кечирип коет. Ошон демек укук сөзсүз Алланын акысын берейин. Намаз Алланын акысы. Ибадат бул. Будан ойлонуп, окусамбы, окубасамбы, андай жок ал. Биринчи ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулдан кийин эле намаз. Намазды таштап койгондун күнөөсүн угуп алыңыз. Арак ичкенден жаман. Зынадан жаман. Ата энеге баш ийбестиктен дагы жаман. Намазды субханаллах таштап койгондун күнөөсү тамаша эмес бул. Ошон үчүн иншалла көп бүгүн ойлойт, мисалы карап туруп, мен арак ичпейм, кумар ойнобойм, короче мындай кылбайм. Бирок намаз окубайм, токто, тууган, намаз окубаган чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Кандай десе, капырлыкка жетирип кое турган күнөө. Коркунучтуу күнөө. Алла субханаху ва тааля коркунуп бул жөнөкөй нерсе эмес. Ошончо Куранда 100 жерде айтты. Канча жерде айтты? 100. Тамаша эмес дейт. Бирөө жетиштүү эмес беле бизге? Ашыкчасы менен жетиштүү эле го. Bir жолу эле акимус сала деп койсо, намаз окуу. Бүттү. Болду, биз Алланын кулубуз. Биз буну ой жүргүзүп, талкууга салып, окусакпы, окубасакпы деп кеңеше турган нерсе эмес бул. Бирок Алла субханаху ва тааля ошо 100 жерде намаз боюнча Алла Таала Куранда айтып атат. Намаз окугандар мындай болот, намаз окугула, намаздыгы мындайнан. Бизге чейинки үммөт намаз окуганы, ошон үчүн иншалла намазга аябай бекем болойлу. Намазга бекем болойлу. Пайгамбарыбыздын бир сөзү: "Менин көзүмдүн кареги" деди. Намаз менин көзүмдүн кареги деди. Жүзүмдүн кубанычы деди. Жүзүмдүн кубанычы. Абу Хурайра намаз тургуз, намаз окуу деди. Рахаттанайлы деди. Намазды рахаттаныш үчүн окуш керек, кыйналыш үчүн эмес да бул. Намаз рахат. Намаз кандай экен? Намаз рахат. Алланын бергенине разы болсоңуз, Алла сизге рахат берет. Жүрөгүңүзгө да, денеңизге да рахат берет. Эгер Алла Тааланын бергенине, бөлүп бергенине разы болбосоңуз, Алла сизге дүйнөнү башыңызга коюп коет. Кыйналасыз, кайгыдан башыңыз кутулбайт, бирок билип коюң, баары Алла бөлүп бергенине арашып берилбейт. Алла канча бөлүп берди го, ошол эле берилди. Кеп, мен ошого кандай мамиле кылам? Разычылык мененби же наразычылык менен? Токчулук мененби же ачкөздүк мененби? Кандай мамиле кылам? Маселе ушул жерде турат. Алла субханаху ва тааля бардыгына товфик берсин. Ошон үчүн Алланын акысы, Рамазан айы келатат, орозо Алланын акысы. Алла Таалам алхамдулилля өзүнүн акысын аз эле койгон. Пенделердин акысын көп койгон. Алымдар айтат, Алла Таала өзүнүн акысын көп койгондо кыйналып калат дейт. Кичине эле койгон. 25%. Канча? 75% пенdenин акысы. Динибиздин 100% акысы болсо, ушунун 25-и Алла өзүнүн акысын аз эле койгон, 75% пенdenин акысы. Ошон үчүн ата эненин акысы өтө көп. Аял бала чакан, инсандардын акысы көп. Акысы. Мусулмандын акысы көп да. Мусулмандын акысы көп биздин мойнубузда, өтө көп. Алла Таалам иншалла баарыбызга товфик берсин. Алла Тааладан дуа кылайын, я Алла, сенин акыңды дагы берейин, пенделердин акысын дагы берейин, жардам бер дейли. Не дейли? Алладан жардам сурабасак, Алланын акысын бере албайбыз. Алланын жардамысыз пенделердин акысын бере албайбыз. Алланын жардамы менен гана Алладан жардам сурайлы. Я Алла, мен атамдын акысын берейин, мага жардам бер. Апамдын акысын берейин, мага жардам бер. Аял бала чакамдын, бир туугандарымдын акысын берейин, мага жардам бер. Я Алла, өзүңдүн акыңды берейин, жардам бер. Оңуз, ким Алланын акысын берсе, пенделердин акысын берсе, өзүнүн акысын берсе, анын исламы толук деди. Анын исламы кандай экен?
İslam hukuktun аты. Hukuk. Şöyle la emes bu. İslamcı. Kalaganda bundan. Hukuktun аты. Allah'ın akısını beri odası mı yok bu? Penden akısını beri odası mı yok bu? Özüңдүн акың кандай? Өзүңдү да көп кыйнама деген сөз. Ал кандай көп кыйнама? Түнү бою уктап, намаз окуп, күндүзү дайыма ороза кармап, тамак иштербей өзүңдү кыйнап. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан Абу Дарда деген болот. Буларга ишмей кылгандан анан кийин напсиңиздин дагы сизде акысы бар деген. Өз учурунда жуунтуп, өз учурунда тамак берип, өз учурунда уктатып тургузуп, бул акысы экен. Пайгамбарыбызга 3 киши келип сурап атат. Айшени өзүнөн. Пайгамбардын жашоосу кандай, эмне кылат? Анан пайгамбар Айшени өзү айтты, мындай деп. Алар аз эсептеди дагы, ушундай эле кылабы? Пайгамбар мурунку кийинки күнүлөр кечирилген болсо, бирөөсү айтты, "Всё" деди, "Мен эми" деди, "үйлөнбөйм" деди. Только ибадат деди. Бирөө айтты, "Мен эми" деди, "Өмүр бою ороза кармайм, вообще оз ачпайм" деди. Бирөө айтты, "Мен эми канча жашомаса, түнү бою уктабай намаз окуп чыгам" деди. Пайгамбарыбыз келип калды эле, кабары жетти. Үчөө келип ушундай деди. Үчөөнү чакыргыла дедилер. Үчөө. Деди. "Мен үйлөнөм" деди. "Мен" деди, "ороза да кармайм, оозду да качам" деди. "Мен түндөсү уктаймын дагы, турамын дагы" деди. Тахажжудкачы? Түндөсү уктаймын дагы, турамын деди. Эми угуп алла, ким ушу менин жолума жүз үйүрсө, баш тартса, ал бизден эмес деп койду. Биздин динибиз азыркындай не деп коет эле, "Ла рахбанията фил ислам", монашество жок да. Keçildik деп коет эле. Аксакал keçil дейм. Билесиңерби keçilди? Жаштар билесиңерби? Же биринчи жолу атасыңарбы? Keçil деп коет, keçил. Бул баягы монахтарда, христианствода ушундай монахтар келген, үйлөнбөйт. Түшүндүңбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай? Алхамдулилlah турмуш курган улуу сооп бул. Өзүмдүн жаным эле ибадат кылып эле болду, өлүп кете берейин деп. Андай болбойт ал. Алхамдулилlah, үйлөнүү дагы ибадат. Үйлөнүү эмне? Ибадат. Бул дагы ибадат турганда. Бирок адал жол менен, ак нике менен, көңүлү менен, укугун берүү менен, Аллага шүгүр кылуу менен, Алланын буйругу деп аткаруу менен, пайгамбар сүннөтүндө бул ибадат. Биздин динибиз алхамдулилlah, ошон үчүн айтабыз, уктаганыбыз дагы ибадат, туруп намаз окуганыбыз дагы ибадат. Мейлиби? Ороза кармаганыбыз дагы ибадат, тамак жегенибиз дагы ибадат, үйлөнгөнүбүз дагы ибадат. Мынандай керемет дин жок. Алла Таалам бизге ушундай керемет дин берди. Шүгүр кылайын. Анакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ким ушул менин жолумдан жүз үйүрсө, бизден эмес деп койду. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва тааlanын тугандар акысын берейли. Рамазан ойдагы орозо Алланын акысы. Зекет Алланын акысы. Сиз карап туруп ошо кембагал балага кишиге ошо зекетиңизди берейин деп атасыз. Ошого бир арайым кылып берейин деп. Жок, сиз өзүңүзгө арайым кылың. Не кылыңыз, Ага рахмат айтың. Өзүңүзгө арайым кылып, биз кандайбыз? Ага арайым кылабыз, ал мага рахмат айтсын дейбиз да. Жок, ага сиз рахмат айтың. Эмне үчүн? Сиз фарызды аткарганыңызга сизге жардам берди. Сиздин мойнуңузда Алланын улуу фарызы бар эле, акысы бар эле. Ошону аткарганга сизге жардам берип атпайбы? Сиз рахмат айтышыңыз керек да. Же ал фарыз аткарып атабы? Же фарызды сиз аткарып атасыз? Түшүнүп атасызбы? Фарызды ким аткарып атат? Сиз тазаланып атасыз. Сиздикин тазалап берип атат ошол. Түшүндүңүзбү? Кийимди жудуруп алып туруп, сиз тазалап, сиз рахмат айтасызбы, же сизге рахмат айтсынбы? Түшүнүп жоксуздар. Мына кийим кирип алып калды да. Ким сизге жууп берди, сиз рахмат айтасызбы, же ал сизге рахмат айтыш керекпи? Сиздин акча майлыңызды 40 коюңуз бар, бирөөнү алып 39-ун тазалап берди, сиз рахмат айтасызбы, же ким рахмат айтат? Түшүнүктүү болдубу? Башка түшүндүрөйт. Пулду алган демек зекетти берип рахмат айтыш керек. Алган киши эмес, берген киши. Мына философияны айтып атам.
Зекет берген адам birinci өзін тазалайды. Анын қажеті екінші орында тұрады. Анын құрсағы тояу, іші бүтеу, сен қызықтырбасың, сен тазаланып отырсың. Мына Алла Тағала Құранда айтады: "Худ мин амвалихим садақа tutahhiruhum." Пайғамбарымыз айтқан: "Ей, сен алардан садақа, зекетін ал, ошол тазалайды." Демек, 40 қойдан 1 қой беріп атқаныңызда, мейлі 40 000 доллардан 1000 доллар беріп атқаныңызда, сіз тазаланып отасыз. Ошол бергеніңіз менен 39-ы тазаланып отасыз. Мынакей, сіз пайдаланып отасыз. Биринчи, ал экинчи орында пайдаланат, сіз биринчи орында пайдаланасыз. Ошон үчүн сіз биринчи шүгүр кылышыңыз керек, биринчи рахмат айтышыңыз керек. Алла разы болсун, сизге рахмат, менин зекетимди алып койгонуңуз үчүн деп biz наоборот милдет кылып, өй. Аны отунду жарып. Аны отунду жарып. Мына иштерди кылып койдур. Аны сарайды тазалап койду. Зекет берип анан деп мындай. Ага жакшылык кылып койдум, мына ишин бүтүрүп койдум. Бечара кыйналып аткан андай. Аны ой, үйүндө ушу канча күндөн бери тамак пише эле келет деп. Астагфирулла, шайтандын иши. İslam başkaça. Onun için bергенге siz rahmat aytыңыз, siz izdеп бериң. Аны чакырып эмес, барып бериң. İzdеп бериң. Бул сиздин кажетиңиз. Биз ойлойбуз, дайыма ошонун кажети деп ойлойбуз да. Атак ага караганда сиздин кажетиңиз номер 1 жана зарылыраак ага караганда да. Ал мүмкүн сиздин акчаңызды албайт эле коюшу мүмкүн, бирок Алла рызык берет, эртең кичине кыйналып bir porsiya tamak yemese de yarım porsiya ötüp ketişi mümkün. Biro siz farz atkarbaganinizda kıyamet günü jazalanasiz. Kabırda. Ошол жерде анан жылан орогондо анан айтасың. Зекетти саштам. Айтат, мен сенин малыңды эсиңдеби бербей койгон дейт. Болгондо дагы такырайган жыланда. Жылан такырайганда такырайган жыландын уусу күчтүү болот экен. Эси күчтүү болот экен? Уусу күчтүү болот. Хадисте келет. Kabırda 99 жыланды koyat deydi. Bir жылан Peygamberimiz aytkan, uğusun çaçsa жердин üstünde өсүмдүк өспейт деген. Не кылса дейт? Өсүмдүк өспөйт уусуна. Азыр ол жердин үстүндөгү жыланга окшотпоңуз сиз. Салыштырыпчы. Жердин үстүндөгү жылан эми чагып койсо эртерээк операция кылып кутулуп кетсе болот деген. Ничего подобного. Ал кабырдын, ахиреттин жыланы башкача. Пайгамбарымыз bir uğusun çatsa bir жылан. Uğusun çatsa жер бетинде өсүмдүк өспөйт дейт. Кудайым барыбыз сактасын, амин. Үчүн иншалла туугандар намаз акысын, Аллах акысын берейин. Ороз акысын берейин. Зекетке келгенде түшүнүп алдык, акысын берейин. Ажылык Аллахтын акысы. Мына фарз, 5 фарзды бул Алла субханаху ва таала ибадат туугандар. Кур'ан окуйлу, zikir, dua, ana pendelердин акысына эң оңой эле pendelердин акысы мындай. Сиз пайда жеткириңиз, зыян жеткирбей. Көңүлүн көтөрүң, жалат кылба. Мактаң, жамандап, бүт түшү менен. Оңой эле маселе. Ошону аял бала чакаңызга биринчи коесуз. Мен аялыма пайда жеткиришим керек, зыян жеткирбейм. Көңүлүн көтөрөм, жалат кылбайм. Мактайм, жамандабайм. Балдарым да ошондой, бир тууганым да ошондой, ата-энем ошондой. Так анда кийинкиси кошунам бар, мына эшмат берген. Ушу эшматты мен жамандабайм, мактасам мактайм. Эшматты жалат кылбайм, вообще болду. Только көңүлүн көтөрсөм көтөрөм, болсо жалат кылбайм. Мен пайдам жетет кошунама, вот менен зыян жетет. Кошунага жакшы мамиле кылайын. Кошунага жакшы. Пайда жетсин бизде. Бизде не жетсин кошунага? Пайда жетсин. Эгерде пайда жеткире албасаңыз, зыян бербей эле жашаңыз болот. Зыян берип, кошунун акысы чоң. Эгерде бул кошуначы тууган болуп калса, анда 2 акысы. Эгерде бул мусулман болуп калса, тууган дагы бар, мусулман дагы 3 акысы. Эгерде жөн эле мусулман деле эмес, тууган деле эмес, капырда ошондо кошуналык бир акысы бар. Кошуналык акысы бар. Мусулман эмес ал. Кошуналык акысы бар. Кошуналык кандай акысы? Кудай сактасын, ошонун тоогун уурдап койсоң өлдүң. Башка бирөөнүн тоогун уурдасаң 1 күнү, кошунаныкын 10 күнү. Канча экен? 10 күнү. Кудай сактасын, Аллахым дагы сактасын, баарыбыз сактасын.
Біреу менен кызы менен ойноштук кылып койсо арам. Зына кылып койсо бир күнү, кошунакы 10 күнү. Жаман берсе жаман. Кошунакы. Ошон үчүн бизден зыян жетпесин кошунакы. Кыздарына себеп дегенде кошуна өзүнүн аялын, кыздарын ушу аманат деп өзү сапарга, акчага, ажылга кетипса, а сен арам билен шайтандын баласы ошо менен жаман ойго барып атсаң, жаман неме болсун. Кандай адамсың сен? Кошуна деген не? Амандык ушул мен жокто кичине көз салып турат деп. Тияк бакта жамандык болуп кетпесин деп тур. Ошон үчүн кошунадан аянбаш керек. Эгерде кээ бир адамдар кошуна начарчылык болот, жаманчылык болот. Я сиздин жакшылыгыңызды барктабайт, баалабайт, билбейт. Анан ошого өчөшпө. Ошого эмне кылбаң? Өчөшүп, жакшылыгыңызды тототпоң. Ага жамандык кылбаң, өчөшүпчү. Кээ бир ушундай чыгып калат да. Сиз акысын бере бер. Жакшылык кыла бер. Пайгамбарыбыз айткан. Кошунаңа жакшылык кыла бер, чындыгы момун сен болосуң. Не деген экен? Ахсин иля жари такун му'мина. Чындыгы момун болом десең, кошунага жакшылыкты үзбү тототпо дейт. Эң караптуу бир нерсе бар. Бир мурунку доордо субханаллах кошунасы акыры мусор төгүп коет экен да бекачы. Бул жакшылык кылса, ал мусор төгүшөт. Анан кийин анан карап туруп мусор төгүп койсо, бир чака төксө, бул жактан бир чака алманы берип берет экен бар. Алып барып коет деп. Төккөн ал мусор төгөт. А бияктан алма берип берет. Кийин өрүк берип берет, нан берип, будай берип берет. Толтуруп, төккөн сайын берет. Анан бир айтып берет. Дагы бир кошунасы болсо эле. Ал сага мусор төксө сен бияктан алма берип атасың. Турган дептир. Адам жүрөгүндө эмне болсо ошону берет да дептир. Не дептир? İçinde nesi olsun? Sen de biyaktan mısır karmatı versen? Biyakın ne oldun da? Biyakın ne oldu? Çünkü biyakın ne olsa şun veresin de. Yoksa gönde sen de hoşuna kesin de geldi sözde. O şu tengel veyli. Adam içinde ne olsa can denesinde ne olsa şunu verir. O aytkan eken ne? Al bana için nesin olsa ben hoşuna verir adam diyeceğim. Şu için inşallah koşularımın aksı verin, jakşıman verin. Hareket kılmaz mı inşallah? Hareket kılmaz. Allah inşallah kabul kılsın. Şu için inşallah cürek törüsü ondaydı. Men tuna jaman güman kılmam. Men turalı başka bireuvге ayımda aytpam. Men turalı jaman güman kılmam. Эгерде мен айымды деп қалсаңыз, маған айтыңыз, сізге соғып болады, оңдаған мен. Оңдаймын мен құда қаласа. Эгерде сіз маған айтпай, анаға айтсаңыз, мен бәрі оңдамаймын аны. Себебі мен білмеймін де мен. Просто саған күнәм. Еңі өткене? Ошон үчүн айткан, мұсылман бір туған, менен қандай айып көрсең, маған әлі айып. Ошо айыпты оңдай тұрған мен. Сага соғып болады. Маңа айтпай, біреуге айтсаң, гыйбат болот, сага күнөө болот. Плюс мен аны оңдобойм. Ошон үчүн иншаллах тилди гыйбаттан тартайлы. Бирибизге текереленбей, бирибизге кыйынсынбай, бой көтөрбөй. Баарыбыз бирбиз. Баарыбыз теңбиз. Эч кандай бой көтөр. Пайгамбарыбыз айткан, Алла мага вахид түшүрдү. Эмне деп? Силер бири-бириңерге ашатпагыла, бой көтөрбөгүлө, кыйынсынбагыла, зулумдук кылбагыла. Баарыбыз бирдейбиз. Мынандай таза, чөйрө, ушундай ынтымактуу жашоону Мухаммад Расулулла берген бизге. Мынандай мээ таза, акыл таза, ниет таза, жүрөк таза, ой таза, мамиле таза. Ушундай жашоону Мухаммад Расулулла алып келип берген бизге. Ошону карманбай анан кантип өзүбүздү кыйнап жүрөбүз. Өзүбүздү кыйнап жашап таштаганын бардыгы. Мына ак жол, таза жол, нурлуу жол, жөнөкөй жол, уяттуу жол, ынтымактуу жол, ырайымдуу жол. Танда ушу менен жаша. Анын сөзү, пайгамбардын сөзүн ал. Карман, ошону колдон, ошону иштет. Ошол биздин небиз? Ошол биздин девизибиз, ошол биздин стандартыбыз. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн иншалла буга мээнет керек. Буга эмне керек экен? Уктук бүттү бул менен болбойт. Буга иншалла мээнет керек. Ар бир нерсе мээнеттен кийин. Бак бар, бакка мээнет кыласың, машалла мөмө аласың. Ар бир нерсе, малың бар, мээнет кыласың, машалла мөмө жемишин аласың, ызат сыйын аласың.
балаға дағы мейнет керек. Балдарымызға мейнет қылышымыз керек. Не қылыш керек екен? Қыздарымызға мейнет қылайлы, бізге бұйымды болады. Не болады екен? Жөн әлі андай болмайды. Азыртан біз иншалла бұлардың жүректеріне сүйінің үйренін егейді. Жақшылықтың үйренін егейді. Бұлар жақшылыққа ұмтылсын. Азыртан садақа беріп үйренсін. Азыртан намаз оқып үйренсін. Азыртан чын сөйлеп үйренсін. Біреуінің бұйымын үйге алып келбесін. Біздің үйде біреуін ушақтамасын вообще. Ана жерде қожайындар отырасың, барды қожайындар. Үйде, сіздің үйде аялыңыз, қызыңыз, балаңыз біреуін ушақтамасын. Сіз тыя аласыз. Көшеде мүмкін тыя аласыз. Ешіңіз не дейсің? Анда бірақ ал жер учурда ұқпай кетіп қалышыңыз керек. Біреуін ушақтап атса, не болып кетшірге? Ойче дешің керек та? Болбойу? Салам, мен башқа ішім бар деді. Менің күнегім, менің құлағым сенен бір ғибат ұққанға жаралар емес. Қарап тұрып, күнелер толтырып алған. Мен просто время жоқ, салам алейкум. Іштерім бар деді. Ал бірақ үйде жоқ, сіз қожайын. Сіз айтшыңыз керек. Қатын, өзіңді тарт. Қызың, балаң чоңайып қалып, біреуін ушақтай баштаса, тарт. Біздің үйде ғибат жоқ. Біздің үйде не жоқ екен? Ғибат жоқ. Алхамдулилля. Біздің үйде ғибат емес, сүннет бар. Біздің үйде бар екен? Сүннет бар. Балдар 10 қол менен жейді. Ой, қыздар, бисмиллахын айтып, жоқ, бар айтып кел бар. Қолды жудың ба? Жоқ. Намаз не болды бұяқ? Айтып тұрайын. Пайғамбарымыз қалай айтып тұр? Өзіңді, үй бүлеңді, намазын көземелдеп тұрды ол. Не деп отады? Біз намазын көземелдеп тұрайын. Намаз оқыдың ба? Қызым оқып алдың ба? Машалла, машалла. 5 оқыдың ба? Өз уақытында, өз уақыт. Иншалла, үшін бұл мейнет. Өзіңізге мейнет қылайлы. Үй бүлеңізге мейнет, қадимкідей мейнет қылың. Сіз дүниеге мейнет қылып отасың, дордойға мейнет қылып отасың. Үй бүлеңе мейнет қылбасаң болмайды. Болмайды туған. Анда қарап тұр. Аларға бірінші күн бақыт қашан сен өлген күні болады. Егер аларда иман болмаса, аларда дин болмаса, бүтті. Сен үйіңді имандың, динден шығағы өчет сен өлген күні. Бүтті. Сенің егерде имандары болмаса, ақыретке ишенбесе, сен таштаған мал мүлкің менен алар бір-бірін сотташып, бір-бірін жоқташады. Шошо иман. Үй бүлөөгө да менет, өзүгө да алхамдулилла азыркындай кылып, чөйрө өзү жаштакка менет. Бишкекте имандын чөйрөсү бар. Содагерлер алдабасын. Кыздарга жаман көз артпасын, арам ой жөнөтпөсүн. Ар бир кыз әуелі сакталсын. Жакшы жуучулугу менен, ата-энесин батасы менен никеге чыгат. Балдарды да алхамдулилла таза кармайлы. Бойго жетти, жакшынакай үйлөйлү. Той исрафкерчиликсиз болсун. Жөнөкөй болсун. Алхамдулилла менет биздин балдарыбыз бала чакабыз биринчи Аллахтын динине, экинчиси дүйнөгө менеткеч. Алар жалкоо болбосун. Саат кечкиде аларга бекем, ден соолугун караган, спортко, арам нерсеге баспаган, ата-энелерине буюмдуу, ата-энелердин кызматында. Ошон үчүн иншалла элибизди биринчи арам нерселерден сактайлы. Арам нерселерден аракет кылайлы. Анан жалпы элге, жалпы бөлүнбөйлү. Улутка, урууга, областка, регионго, тилге вообще бөлүнбөйлү. Биз алхамдулилла мына жерге келип көрүп атабыз. Көрсө, о кыргыз, түштүк түндүк биякта турсун, өзбек, тажик, казак биякта турсун. Биз муну африканецтер менен бир тууган турбайбызбы? Некенбиз бир тууган экенбиз. Апам айтып атат. Балам дейт, 2008-жылда ажылыкка келип калды. Каралар деле биз айткан калиманы айтат турбайбы? Ойлосоң башка нерсени айтат. Ошону айтат да, мен баарыбыздан алып. Караларда ошо калиманы айтат. Ла иляха иллаллахны зикир кылып атса угуп калса керек да. Субханаллах, астагфируллах, анакан. Биз айткан калиманы айтат экен. Ооба, биз айткан калиманы айтат булар. Ошо булар биздин бир тууганыбыз. Ойлобоң булар, башка деп ойлобоң. Өзүңүздү бир тууганыңыздай көргөнгө аракет кылайлы. Бул пакистанец болобу, Малайзия, Индонезия, мынал жагы аты эмне Европа болобу, каягы гана болбосун, ара болобу. Мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып койду да. Бир туугансыңар деди. Алла айтып койду, иннамал муъминуна ихва. Имандуулар бардыгы бир тууган дейт. Шайтан да бир тууган эмес. Биз кинди сөзүн угайлы, шайтандынбы же Алланын? Бир тууган. Ошон үчүн иншалла биз бүткүл эл аралык дүйнөдө көз карашыбыз болсун. Кичинекей эле туруп эле кушчу саруу деп тополоң чыгара бербей. Кандай дедиңиз? Жок. Мисалы алхамдулилла.
Biz bарлығын. Болбосо шайтанга койсокчу, угуп тур. Биринчи кыргыз, казак, өзбек, тажик деп бөлөт. Кыргыз калабы, дагы эле токтобойт бул. Түндүк, түштүк деп бөлөт. Дагы эле токтобойт. Анан бери адигине тага ичкилик деп бөлөт. Ичине кирет го, токтобойт. Барып бир атанын малдарын талкалайт. Бир атанын малдары, бир уруудан мал. Акыры барып бир туугандар талкалайт. Бул шайтандын булактын башынан бугуш керек да муну. Биз алхамдулилла Аллахнын кулумун, пайгамбардын үммөтү. Аллахнын кулумун, деш керек? Пайгамбардын үммөтү. Улутун кийин сыймыктанып айтайын, кыргызмын. Алхамдулилла, манастын урпагы. Дагы эмне керек? Дагы айтайынбы депчи. Кудайга шүгүр деп иншалла. Бул Алла субханалла ар бир элге түшүнчө иншалла. Бирөө машалла уйгур кылып жаратты, машалла. Бирөө кыргыз кылып жаратты, машалла. Эчтек эмес, Алла субхан Кур'анда айтат: "Я юханнас, инна халакнакум мин закарин ва унса", биз силерди бир эркек, бир аял, бир ата биринде жаратканбыз дейт. Бардык адамзатты айтат Алла Таала. Биздин атабыз бир, энебиз бир. Өңү кара болгону менен, бою кичинекей болгону менен, өңү сары узун болгону менен айырмасы жок. Баарыбыз бир ата, бир эненин балдарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштош ажылыгында өтө катуу эскертүү берген. Ачкыла көзүңөрдү дейт. Эч бир ак карага артыкчылыгы жок деген. Эмне деген экен? 1436 та 11-де өткөн болсо 1435 жыл мурда ушу сөздү айтты да. Анан келип Америка, мына кечеги анан кейін кара менен ак экен, болбосо автобустары бөлөк эле, тамак ашканалары бөлөк эле, мектептери бөлөк эле, аларды адамдай көрбөйт эле. Даават келип айтып койду буларга, Адам эмне, алар адам. Пайгамбарыбыз муну 14 жыл мурда айтып атат. Бир дагы актын карага артыкчылыгы жок, бир дагы араптын араб эмеске артыкчылыгы жок. Кыйынсына турган, мен уруум мындай, мен улутум мындай, түшүндүңбү дей турган артыкчылык жок ара. Эч кандай. Алланын алдында бардыгы тең. Не деди анан? Артыкчылык таквада деди. Не деди? Бардык элге дүйнөдө канча улут уруу болсо, мына жарыша турган, ушу мен артык болом, улуу даражаны алам, Алланын алдында эң сыйлуу болом, урматтуу болом десең, проблема жок. Мына таква деген ушуда жарыша берет. Алла Кур'анда чечим чыгарды, Худжурат сүрөсүндө. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силерден эң урматтуулар, Алланын алдында эң сыйлууңар, Алланын алдында эң бактылууңар, Алланын алдында эң такваңар. Сиздин өңүңүздү карап Алла мамиле кылбайт. Улутуңузду карап Алла мамиле кылбайт. Билип коюң. Сиздинчи социалдык абалыңызды карап Алла мамиле кылбайт. Сен кулсуңбу, падышасыңбы, байсыңбы, кембагалсыңбы? Аны карап Алла мамиле кылбайт. Алла мамиле кылат, сен таквасыңбы же таква эмессиңби? Бүттү, мына ушуну айт. Алла Тааланын алдында ушу жүрөт. Сен таквабы же таква эмессиңби? Такванын 4 даражасы. Канча даражасы бар экен? Эң биринчиси эле ширктен сактануу. Бул да таква. Неден сактануу? Куфурдан сактануу. Азыр бул жакшы амал, чоң күнөөлөрдү таштайлык. Кичинекей күнөөлөрдү деле таштайлык, башкаларын деле. Арамын деле таштайлык. Бирок ширкти таштайды, капырлыкты таштайды. Бул такванын алхамдулилла биринчи даражасы бар. Экинчиси чоң күнөөлөрдү таштоо. Некене? Чоң күнөөлөрдү таштоо. Машалла, анын такваны жөнөтөт. Бул Алланын алдында сыйы уже күчөйө баштады. Урматы күчөйө баштады. Сиз күнөө таштаган сайын Алланын алдында урматыңыз күчөйөт. Күнөөнү сиз арамдан сактанган сайын Алланын алдында иззатыңыз, бактылууңуз күчөйөт. Алла субханалла өзү айткан бул. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Таквалардын эң мыкты имамы Мухаммад Расулуллах. Андан кийин үчүнчүсү канча? Кичинекей күнөөлөрдөн сактанган. Неден сактанган? Кичинекей күнөө деле күнөө да. Кээ бир айткан, кээ бир адамдар айтат да, кичинекей күнөөнү күнөө эмес деп койбо дейт. Болчу мындай да. Тоо кичинекей таштардын топтому экен да. Чоң күнөө кичинекей күнөөлөрдүн топтому болот дейт. Ошон үчүн чоң чаян менен кичинекей чаян. Чоң чок менен кичинекей чок. Айырмасы ушундай эле деген. Ошон үчүн кичинекейден дагы сактанышыңыз керек. Кичинекейди уланта берсең чоңго айланып калат.
Ошон үчүн иншалла биринчи ширк күфүрдан, чоң күнөөлөрдөн, анан таквалык андан кийин кайсы экен? Андан кийинкиси субханаллах өзгөчө аулиялардын таквалыгы. Алар болсо анча-мынча азыркындай шектүү нерселерден, күмөндүү нерселерден, анча-мынча адал нерселерден таштаган. Жамандыкка түшүп калбайлы. Мына даража. Ошон үчүн Алланын алдында ар бирибиздин даражабыз таквабызга жараша. Алла берет, сый, урмат, бакыт таквалыкка жараша. Канчалык күнөөдөн сактанган сайын даражабыз көтөрүлө берет. Канчалык Кудай сактасын күнөөдөн баткан сайын Алланын алдында сиздин кордооңуз күчөйө берет. Ошон үчүн иншалла бул маселе ачык айкын, эч ким тааныш билиши жок, жөн эле түп-түз Алла менен пенденин ортосундагы мамиле кулчулдуктун мамилеси. Тууганчылыктын мамилеси жок. Кулчулдук. Биз кулчулдугубузду көрсөтөлү, кул экенибизди. Алла Таалага кул экенибиз, пайгамбарыбыз айткан. Тамак жегенде дагы мен ушу Алла Таала кулчулугумду көрсөтүп жегенди жакшы көрөм дейт. Теке бериленип жеген болобу деген. Жок. Пайгамбарыбыз айткан элечи, малдаштыкын отуруп тамак жеген эмес го. Ла акулу муттакиян дейт. Мен жөлөнүп алып тамак жебейм дейт пайгамбарыбыз. Биздин тайнем, Кудай рахматы, биз кичинекей кезибизде таянып алып жей берет дейт, таянып алып жей бересиң го, же таянба дейт. Анан эмне ушинтип турушу берет деп койчу экен. Кийин мен бул азыр айтып атканым 80 жылга окуяларды айттым да. Анан кийин китеп окуса, биздин ата-бабалар бул арабча билип, тияктан чечмелеп эсе дагы ата-бабаларыбыз мээсинде дин сиңип калган экен. Практика түрүндө бар экен да, бардыгы. Ошон үчүн айтып таянбай жеп, жөлөнбөй, жакшылап отуруп жей. Бул бар экен да. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ла акулу муттакия. Ушунун тафсири ушундай. Жөлөнбөй жеп, мен жөлөнүп жебейм, таянып жебейм, малдаштыкын отуруп алып жебейм деген тафсирлери келет. Бийик жерге отуруп, тамакты төмөн коюп туруп жебейм дейт. Мынандай жерлери бар. Ошон үчүн иншалла кандай болсо дагы дайыма иншалла өзүбүздүн кулчулугубузду унутпайлы. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар, туугандар. Аргымактын жакшысы чапсаң жүгүрөт, сатсаң пул болот. Адамдын жакшысы кээде батыша, бирок дайыма кул болот дейт. Адам жакшысы кандай экен? Дайыма кул болот. Кээде батыша, батыша барды боло албайт, бир эле адам болгон. Бирок дайыма кул болот. Биз демек эң жакшы мыкты адам мына. Кээде мансапка келсе, бийликке келсе, проблема жок, бирок кул экенин унутпайт. Алла субханаху ва тааляга баарыбыз канчалык бай болуп кетпейли, канчалык күчтүү болуп кетпейли, канчалык бала чака небере чебере кыбыра чууралы болуп кетпейли. Туган Алланын кулу экенибизди унутпай жашайбыз. Мына ушул Меккедеги ыйык сабактын, ыйык жердин ыйык сабактарынан ушуну алып кетели. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жүрөктөрдү тазалайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай мугалим ар бир жакшылыкты жамандыкты айтып койгон, жакшылыкты кылганды, аны сактаганды үйрөткөн, жамандыктан сактанганды үйрөткөн, жакшы иштерди кылып туруп сактап Алланын алдына эсен-аман алып барганды үйрөткөн. Куранда Алла Таала мындай дейт: "Ва наззална алейкал китаба тибяна ликулли шей." Биз сага китеп Куранды түшүрдүк, ар бир нерсени баяндоочу кылып. Ар бир нерсени эмне десе, ар бир буйрукту баяндоочу кылган. Аткаргыла деген буйрук бар. Ар бир тыйылган нерсени баяндоочу кылган. Ушуну кылбагыла деген да. Демек Куранда Алла Тааланын бизге дүйнө ахиретте эмне керек болсо буйруган, аткаргыла. Дүйнө ахиретте эмне зыян болсо андан тыйган, мындан тыйылгыла дейт. Юбайинуллах лакум ан тадиллу. Эмне үчүн Алла Таала силерге баяндап берип атат? Адашпашыңар. Чтоб адашып кетпегиле. Туура жолдон адашып кетпегиле. Түз жолдо жашагыла, түп-түз бейишке кире тургандай бол. Валлаху бикулли шейин алим. Алла ар бир нерсени билүүчү. Ва анзална илейка зикра литубайна линнаси ма нуззила илейхим. Биз сага Куранды түшүрдүк дейт Алла Таала пайгамбарыбызга. Эмне үчүн? Литубайна линнаси ма нуззила илейхим. Адамдарга ачык айкын баяндап берүү үчүн Куранды түшүндүрүп берүү пайгамбардын максаты.
Пайгамбардын жоопкерчилиги Кур'анды чечмелеп берүү, ачык аяктан баяндап берүү, түшүндүрүп берүү. Адамдарга Алла Таалам түшүргөн Кур'анды пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеген. Толугу менен пайгамбарыбыз айткан: "Тарактукум аля байdaa нaqiyyatin layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun." Ахраджаху Ахмад ва Ибн Маджа. Мен силерди ак жолда таштап кетип атам. Тап-таза жолда таштап кетип атам. Пакиза жолда таштап кетип атам. Силердин жашооңордун жолу бар го? Тап-таза жол. Мамилеңер таза, соодаңар таза, жүргөн турганыңар, ичкен жегениңер. Ушундай жолго пайгамбарыбыз бизди таштап кетип атат, үммөтүн. Байdaa нaqiyya, байdaa жап-жарык жолго таштап кетип атат. Бизди угала тургандар, бизди караңгы жолго таштаган жок пайгамбарыбыз. Адашып кете турган, жол таппай кала турган, эндирей турган, келе солукка турган андай эмес. Бизди Алла пайгамбарыбыз жарык жолго таштап кеткен, таза жолго таштап кеткен. Айтат: "Лайлуха канахариха", анын түнү күндүзгүдөй. Пайгамбарыбыз таштап кеткен, үммөттү таштап кеткен жол ушунчалык жарык, ушунчалык нурлуу, анын түнү күндүзгүдөй. Күндүзгүсүн сиз айтыңыз эми. Ла язум анха халикун, ал жолдон ким кыйшыят? Бактысыз адам гана кыйшыят. Нар жагынан пешенесине эшек тепкен кыйын. Мына ошолор гана ошол жерден кыйшыят. Ана кичине эле нормальный аз-маз инсандыгы калса, Кудай кааласа ал кыйшыбайт. Ал жарык жолдо, түз жолдо, таза жолдо жашасын өткөрөт. Алла канча жашоо берсе, ошону өткөрөт. Ал кыйшыбайт. Ма пайгамбар. Ва кол Абу Зар разияллаху айтты: "Туффия Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, ва ма таиру юхаррику жанахайhi фис-сама илля ва кад закара лана минху илман." Пайгамбарыбыз дүниеден өткөндө, угабыз, асманда канаты бар го? Өзүнүн канатын жайып, кайра жаап, ушуга чейин пайгамбарыбыз илимин айтып кеткен. Эч нерседен таштаган эмес деген сөз да. Эч нерседен таштаган эмес. Адам төрөлбөй өлүп калды, эмне кылабыз? Төрөлүп өлүп калды, эмне кылабыз? Мисал айтып атам, жетекчи болуп калды, кандай кылабыз? Ким кимге үйлөнөт, ким кимге үйлөнө албайт? Тууган жашоонун 24 сааты төрөлгөндөн өлгөнгө чейин пайгамбарыбыздын бардык пайгамбарыбыз жол жобосун айтып койгон. Кантип адал табабыз, кантип адалга сарптайбыз, кайсы арам тапкан, кайсы арам сарптаган, эч нерсеси калган эмес. Чачты эмне кылайын? Кандай коёйлу? Эркек кандай кийим кийинет? Аял кандай кийим кийинет? Кантип басат? Оң жагынанбы, сол жагынанбы? Бут кийим кийгенде, чечкенде, жуунганда, тууган эч нерсе калган эмес. Вообще эчтеке калган эмес. Ошон үчүн айтып атат, асмандагы канаттуунун канатынын аракет кылганына чейин да илимибизге айтып койгон. Таштаган эмес туугандар. Ошон үчүн Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам бизге ушундай элчи кылып жөнөттү. Албетте туугандар, бир нерсени эстеп коюшубуз керек. Баягы күмөндүү нерсени ташташыбыз керек деп атпайбызбы? Кээ бир учурда сиз тазасыз. Бирок сиз тууралуу адам жаман күмөндө болуп калышы мүмкүн. Ошондой жайлардан да сактаныш керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Иттаку мавади'ат-тухам", тоомот, жала жабыла турган жерлерден өзүңөрдү сактангыла дейт. Сиз таза, бул баягы күмөндүү жерден сактанууга ушу да керет экен да. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жубайы Сафия деген жубайы бар. Момундардын энеси разияллаху анха, пайгамбарыбыздын жубайы. Сафия бинту Хаяй ошол менен турса, эки сахаба өтүп бараткан эле. Түшүндүңүзбү? Өтүп баратканда турган эле. Анан өтүп кетти алар. Пайгамбарыбызды көрдү. Бир аял менен турат. Пайгамбарыбыз айтты: "Токтоп ала" деди. Анан токтоп калышты. Бул менин аялым деди. Ne dedi? Bu men juvayim dedi. Bu Safiye binti Huyey dedi. Bu Safiye dedi. Ana aytdı, Allah alaykum dedi. Ya Resulullah'ım koyamızçı dedi. Sizge jaman gümönüz barabı dedi. Çok dedi. Şeytan adamın kanında жүрөт. Sizlerge aram oy salıp koyuyorsun deyip ben aytıp atam dedi. Düşündünüzdür mü?
арам ой салып қойғансыңдар, не қылып атанбайды? Ушул жерде жакшы нерсени эстеп коюңуз. Угуңуз жакшылап. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз эртерээк айтып койду аларга, эгерде айтпай койгондо тиги экөөнүн оюна арам ой келип калса, анда экөө өлдүр анда. Пайгамбар тууралуу арам ойлогон адам өлдүр анда. Эки дүйнөдө баксы куруп кетет эле. Ошон үчүн пайгамбардын райымдуулугу күчүп от алып кетип туруп, сразу айтып койду: токтогула, бул менин аялым Сафия бинт Уяй деп. Бул жерден бир эреже чыгат тургандар, биз баарыбыз каерде күмөн болуп жарата турган болсо, ошол жерден сактанышыбыз керек экен. Аялдарыбызга кээде аялыңа жаман күмөнүң кетет. Аял кээде сага жаман күмөнү кетет. Кээде жөнөкөй эл сен жөнүндө жаман күмөн кыла баштайт жана башка. Ошо демек жаман күмөн, жала жабыла турган нерседен сактануу дагы динди таза кармануу экен да. Алла Таала мынча баарыбызга тоофик берсин. Иншаллах кыямат күнү yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah bi qalbin salim. Kıyamet günü adam balasına mal, mülk, байлыгы, бала чака, небере чебереси жардам бербейт. Бир гана ким таза жүрөк алып келсе, ошол гана жардам берет дейт. Жүрөккө тазалап турган убакыт ал тууган убалыңыз. Өлгөнгө чейин ким жүрөгүн тазаласа тазалап калды. Ким жүрөгүн тазалабай, урган бойдон кетип калган болсо, өлдү аягында. Бул жакта тазалаган оңой. Тиякта тазалаган кыйын. Бул жакта тазалаган оңой деген мааниси кандай? Эки көз жаш керек. Я жүрөгүмдү тазала деп Алладан бир жалынуу керек. Жүрөккө жаман ойлорду келсе, автоматически отпор бериш керек. Текеберлик келди, көрө албастык келди, жаман ой келди. Мисалы да, арам ойлорду сыры кабыл жүрөк тазалап. Ушул ойдон алып кеткен болсок, ла иляха иллаллах менен толтуруп, кичпейилдик менен, иман менен, нур менен, илим менен, марифат менен, жөнөкөйлүк иншалла өтүп кетебиз. Эгерде мусулман болуп кетти, бирок жүрөктү тазалабай эле урган бойдон кетти. Эми тиякта тазалай турган бир эле жолу бар. От. Бул жакта тазалай турган ар бир нерсенин өзүн тазалай турган нерсеси бар да. Кийимди суу менен тазалап коесуз жакта. Я кээ бирлерде нажначный бумага деген бар. Кээ бирлери болсо топурак менен тазалай турган жерлери болуп калат. Тазалай турган айна, пайна дегендери болуп калат. Бирок тиякта тургандар күнөө тазаланат көз жаш менен. Тазаланбай кетсе, тиякта тазаланат от жаш менен. Башка аяктан жолу жок. Ошон үчүн тиякка калтырбай эле ишти бияктан бүтүрөлү. Не кылайлы? Мына жерден эле бүтүрөлү. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин. Баарыбызды Алла Таала билимдүү кылсын. Амин. Баарыбызды ибадаттуу кылсын. Баарыбызды билгенибизди амал кыла тургандардан кылсын. Амал кыла тургандардан кылсын. Баарыбызды Алла Таала жакшы иштерди кыла тургандардан кылсын. Жаман иштерди ташлай тургандардан кылсын. Бейбечараларды жакшы көрө тургандардан кылсын. Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздү тазаласын. Аллахым өзүнөн башкадан ишенимдүү жүрөктөрдөн тазаласын. Өзүнөн башкага таянганда, өзүнөн башкадан үмүт кылганда, өзүнөн башкадан корккондо жүрөгүбүздү тазаласын. Аллахым жүрөгүбүздү капырлыктан, жүрөгүбүздү мунафыктыктан, ширктен тазаласын. Текеберликтен, көрө албастыктан, мансапты сүйгөндөн, байлык, бийликти өзүн сүйгөндөн тазаласын. Аллахым Куранын Карим нуру менен, пайгамбарыбыздын хадисин нурлары менен жүрөгүбүздү нурласын. Жүрөгүбүздү бакубат кылсын. Жүрөгүбүздү Алла субханаху ва таала жакшы иштерди кылганга умтулуу салсын Алла Таала. Тоофиктин эшиктерин ачсын. Баарыбызды жакшы амал кылуучулардан кылсын. Баарыбызды ихластуулардан кылсын. Сөзүбүздү, амалыбызды ихлас кошкондордон кылсын. Аллахым пайдалуу билим берсин. Жараткан Алла Таалам кабыл болгон амал берсин. Аллахым баарыбызга кең ырыскы берсин. Эч кимге кор зар кылбаган, баардык оорулардан шифа берсин. Жан дүйнө ооруларынан, ден соолук оорудан шифа берсин. Ким ооруп аткан болсо ааламда мусулмандардын баарына шифа берсин. Өткөндөрдү Алла райымына алып жаннаттан кылсын. Баарыбыздын умурабызды, тилек дуабызды кабыл кылсын.
қалған өмірімізді алла тағалам тақуалы қылсын, өткендерін алла тағалам кешіріміне алсын, өлімден мұрда барымызға тауба берсін, өлім үшін аллахым барымызға рахат берсін, өлімден кейін алла тағала мағфират рахматын берсін. Алла субхана даражамызды биік қылып, фирдаус бейітіне пайғамбарымызбен барымызды бір қылсын. Бұл биік жерлерге өлгенге шейін қайра келгенге аллахым жардам берсін, ұрпақтарымызды жардам берсін, барымызды ибадатқа шыншыл қылсын, барымызды намазға аманатқа қылсын, барымызды алла субхана өзін зикір қылған, өзіне шүкір қылғандардан қылсын, жақсы мүнөз берсін, жақсы қалу, жақсы амалдарды берсін. Аллахым жаман мүнөзден сақтасын, Аллахым бақтысыздықтан сақтасын, қатыған жүректен сақтасын, жаратқан алла субхана ва тағала риякөрліктен, мұнафықтықтан сақтасын, Аллахым тоубасыз өлгенден сақтасын, жаратқан Аллахым ор есеп кітептен сақтап, есеп кітепсіз Аллахым бейішінен орын берсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я